Саламатсыздарбы, урматтуу эркектер, аталар, абалар, инилер, үкелер, тагалар. Авалар, Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар, инелер, апалар, жеңелер, эжелер, карындаштар, аяштар, ушул жаңы төрөлгөн наристелер. Кутмандуу кечиңиздер менен. Албетте, бүгүн ушул жекшемби 21:00 кадаттагыдай эле ушул өзүбүздүн тамаша көрсөтүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн көрсөтүүдө ушул биз бүгүн отурган жерибизде сиздерге ушул куйкум сөздөр, макал сыяктуу пародиялар, жагымдуу сөздөр бир гана сиздер үчүн гана айтылмакчы. Келиңиздер, убакыт албайбыз дагы бүгүнкү тамашаларыбызды баштай берсек, ушул аксакалдаштырып баштайлы дагы өзүңүздөн болсун. Биринчи сөздөр менен. Мен баштайын анда. Аялдар жөнүндө бизде аялдар коомдо эң негизги ролду ойнойт эмеспи? Аялдын семизи жакшы, кышында ысык болот дейт да. А жайында көлөкөсү тиет дейт. Кандай десем, семизи жакшы деп атпайсызбы? Бакканга бир аз кыйналып калбайбы? Чыдаса болот, бирок пайдасы зыянынан көрөк болуп атпайбы? Жакшы экен да, бак алиги жинин келгенде дагы карабай туруп урсаң да точно тиет экен да. Бир жерине тиет да сөзсүз. Жакшы, дагы эле аялдар тууралуу көпчүлүк эркектер дейт, ыймандуу, акылдуу, сулуу кыздарга үйлөнгүсү келет экен. Көпчүлүк үйлөнгөндөр дагы дейт. Үйлөнгөндөргө тийгизип айтпай атасыңбы сен? Ошон жазылып турду. Дагы келиндер тууралуу да, бул жерде аялдар тууралуу бизде коомдо аябай биз сыйлайбыз аялдарды. Например, күйөөсүнүн акчасын аял алып койсо, ал эркек бош эркек деп аталат экен. Ал эми өз ыктыяры менен тапшырса, ал эркек март эркек деп аталат экен да. Азыр аят неме эркекти түшүндүк анда. Эми боптур акчаны өз ыктыярың менен берейин деп аялың тазалап кое элек деле биринчи берсең кандай болуп калат? Андай аял деген рекет аял болуп аталат. Албетте, ушул үй бүлө тууралуу сөз болуп кетти, аял күйөөсү. Аялы күйөөсүнө тарынып, ушул 20 жыл чогуу өмүрүн сүрүштүр дагы, аялы күйөөсүнө тарынып жазган бир армандуу каты. Мындай жазып берди, катын күйөөсүнө арнап. Окуп койчу гана. 20 жыл жашадым, чыдап келтектерине. Жаныма тийди бул ирет, кол шилдедим, кетем деп. Куурап кетсин канасы. Күйөөм айтты кетпеген, пул беремин апасы. Пулду угуп оюма, кызым түштү эсиме, көйнөк алып бериң деп тие бердиле жиниме. Уруштум, талаштым, кызыма көйнөк деп эрим менен кайра жараштым. Кызымдын көйнөгүн көргөн уулум мага да туфли дедиле, сабыр кылгын балам, али бай болуп кетебиз. Дагы бир келтек жесем, сага туфли алабыз. Уруштан эч бир дарек жок, сынбады кол белим, келип калды күйөөм да, урбайт да, сөкпөйт да, эмне жиндер урбайт да. Айтор күнөө пулдабы же, гүлдөбү айтор ырдын аягы, өлүп баратып да балам дер кыргызымдын аялы дейт. Жакшы болуп, жакшы жазылган ырлар. Ошол эле келиндерге тиешелүү. Азыр ошол аял жөнүндө айтып кетпедикпи? Ошол аялдар жөнүндө да бир сону сөз жазылган экен. Бул эми совет аялдарга, совет катары. Аялдар ушул сөздөн үлгү алсаңыздар болот, келиндер. Жаңа келген келиндер, кайненеңиз сизге карап сүйлөй берсе, чыдай бересиз. Эптеп 1 жыл чыдасаңыз, кайненеңиз кийин өзүнө өзү сүйлөй турган болуп калат. Жакшы экен. Угуп алсын келиндер бир. Жаңы келин болуп аткан, барып аткан келиндерге тиешелүү. Ден соолук жөнүндө. Ичиң өткөндө өзүңнүн гана тездигиң жардам берет. Ал эми BMW Mercedes'tin тездиги 1 тыйын дейт да. Эми, конечно, өзүң гана тездигиң жардам берет деген туура немеге кошулам. Машина менен кирип барбайсың да. Ооба, туура эле. Ошол эле уйкаш, ден соолукка тууралуу, ден соолук.
Самолетко дейт, учуш үчүн отурасың, ажатканага отуруш үчүн учасың. Туура эле. Уул баланын памперси алды жагынан жыртылса, демек балалыгы артта калды деген сөз. Эми чоң эсе деле памперс кийип жүрө эле. Кийбейт да. Жакшы. Ошого окшош ошол бала тууралуу да жазыптыр. Неме дейт? Кошунаңдын баласы сага окшош болсо, өзүңүн идолун сезет экенсиң дейт. Туура эле. Жанагы алкаш же болбосо уру чыгып калса деле, значит, сенин каныңда болгон болот. Ошентип илгертен бери сөз бар го. Жакшы. Кийинки темага өтсөк. Спорт жөнүндө. Биздин Кыргызстан сборный командасы аябай жакшы ойношот эмеспи? Бирок буларга каршылаш командалар жанагы тобун алып коюп мешайт кылып атышат да. Мешайт. Ошо кандай десек, баягы биздин Кыргызстан сборный командасы да жакшы ойнойт, топту каршылаш дедиңиз, каршылаш команда алып коюп мешайт этишет. Эми биздикилер баягы добрыйбыз да, баягы орустар айтпак, щедро душабыз да. Жүрөк таза дейсиң. Беймарал. Талашысы келбейт да. Беймарал. Силер ала бергин. Ошол азыркы эле футбол жөнүндөгү тиешелүү бул макал сыяктуу. Балык башынан сасыйт дейт, футболист путунан сасыйт. Билем, жана макал сыяктуу. Бут тууралуу жанагы айтат го, үйүңө канча бут кирсе, ошончо жыт кирет деген дейле да. Дагы мына жерде бир жазыптыр, жарыя тууралуу. Борборубуздун так ортосуна жаңы баня курулду. Баняга түшүүчү апталык күндөр, дүйшөмбү, шершемби, шаршемби күндөрү баня аялдар үчүн гана иштейт. Бейшемби, жума, ишемби күндөрү болсо баня эркектер үчүн иштейт. Жакшы экен. Жекшемби күнү болсо аралаш деп. Кызык болуптур да. Ошо эң кызыктуу жери банянын өзгөчө жагы. Баняга чечине турган кабинет жолдун аркы бетинде жайгашкан. Ошол жагы кызык болуптур, Жарыя. Жакшы. Ошол эме мончого тууралуу бир сөз бар да. Коом таза болсо дейт. Сен таза болсоң, мен таза болсом, анда зачем мончого түштүн кереги бар дейт да.